Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин кызматтык кабинети учурда бек турат. Басма сөз катчысынын айтымында кечээден бери ал телефон чалууларга жооп бербей жатыптыр. Омбудсмен иштеп жүрөбүз? Жок, бизде иштеп жүрөбүз кечээден бери. Иштикке сен айтпай кетип калды эле. Ооба. Мен ошо телефонда Ал кызматтан өз каалоосу менен кеткени жана арыз калтырып кеткени тууралуу маалымат кечээ тараган. Бирок алгатта кызматын калтырып кетип жатканынын себептери жазылган эмес. Жөн гана анын билими башка тармактарда көбүрөөк пайда алып келиши мүмкүндүгүн айтып, өз чечимин терең ойлонуп кабыл алганын жана буга эч ким таасир этпегенин билдирген. Анын мындай билдирүүсү депутаттар арасында да көп суроолорду жаратты. Башка чөйрөдө мындан дагы көбүрөөк жемиш алып келем депчи. Мен оюмча адам укугун коркугондон ашык бактылуу кызмат да жок, ийгилик түшүм да бере албайт да. Эгерде ал жакшы иштеген болгондо көрүшүбүз керек эле. Мындай ачык бир коомдо болуп аткан адамдын укугу тебеленип жаткан нерселерди айтып чыга албады биринчи. Экинчи, мен оюмча кандайдыр бир себептен кетти, бирок ачык айта албады. Себеби мен бир 6 айча мурун уккам, анын ордуна ошол жогорку кеңештин депутаттарынын бирөөнү сунуш кылат эмештеп. Ошондуктан ал ачык айтып кетиш керек эле. Биз эми тилекке каршы отчетун укпай калдык. Өз ыктыяры менен арыз жазып кетиптир. Анын сыры мага маалымат жок да. Депутаттардын вазифасы ушул. Бизден мыйзамдарды ушунун аткарылышын талап кылышыбыз керек. Ошонун ичинде омбудсмен да бар. Омбудсмен эми обособленный, бул өзүнчө эмес. Бул эми баягы жаранды коом менен баягы бийликтин ортосундагы мындайча айтканда элчиси деп айтса болот да. Ошон үчүн ал эми бир тийиштүү деңгээлде ишти алып барса керек. Мыйзам чыгаруу бийлиги менен же болбосо башка бийлик депутаттары менен кармашууга барбайын деп эле кадрымды сактап карайын, кресломду сактап калбайын деп кеткени туура кадам болду. Анткени бул Кубат өзүнүн акыйкатчы катары ишин мындайча айтканда мындай бир алып бара алган жок. Көп нерсеге жетише алган жок. Анан парламент менен тыгыз иштеше алган жок. Анан кайсы бир саясий оюндарга өзү бир ыктап кеткени өзү да билбей калган да. Анан кеткени өзү арыз менен кеткен туура эле кадам деп эсептейм. Кыргызстанда акыйкатчы мөөнөтүнөн мурда биринчи жолу кетип жаткан жок. Буга чейин Турсунбек Акун мыйзамдагы Ууру Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотууга катыштыгы бар экени айтылып, 57 депутаттын добушу менен кызматынан бошотулган. Мындай чечимге Турсунбек Акун каршы болуп, ачкачылык жарыялаганга чейин барган. Даже менин ордума акыйкатчы сайланып келген күндө да ал акыйкатчы бул жака киргенге акысы жок моральный. Потому что ол мыйзамсыз. Андан кийин бул кызматка 80ден ашуун талапкердин арасынан суурулуп чыгып, көпчүлүк депутаттардын колдоосун таап Бакыт Аманбаев келген. Бирок 2 жыл иштеген соң ал да мөөнөтүнөн мурда акыйкатчылыктан кетти. Анын кызматтан кетүүсү дагы парламенттеги отчетунан кийин жогорку кеңештеги 3 фракциянын сунушу менен болгон. Анын отчету тармактык комитетте да, жалпы жыйында да канааттандырарлык эмес деп табылган. Андан тышкары каржылык мыйзам бузуулар тууралуу айтылган. Ага кошумча Бакыт Аманбаев тармактык комитетке отчет бермек болуп, анын келбей койгонунан улам 5 ирет жылдырылган. Муну депутаттар тоготпогондук катары баалашкан эле. Менин акыйкатчы кызматым керек боло турган болсо, анда эгерде жүйөлөштүргөн аргументтерди келтирсеңиздер, акыйкатчынын иши жеткиликтүү аткарылган эмес, жеткиликтүү иштеген эмес деп турган болсоңуздар, анда мен жумушту өз каалоом менен Мыйзамга ылайык акыйкатчы 3 учурда мөөнөтүнөн мурда отставкага кетет. Алар өз ыктыяры менен арыз жазса, ага кылмыш иши козголсо жана акыйкатчынын жылдык маалыматы жогорку кеңеште канааттандырарлык эмес деп табылса, омбудсмендин орду бош калгандан кийин 1 айлык мөөнөт ичинде кайра шайланууга тийиш. Бирок бул учур депутаттар эс алууга кетер маалына туш келип калды. Эми депутаттар акыйкатчы институту тууралуу мыйзамды бузбаш үчүн август айында кезексиз жыйын өткөрүш керек болот. Же бул өнөктүктү күзгө калтырышат. Бул боюнча чечим 3 күндүн ичинде кабыл алынууга тийиш дешет юристтер. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС.